Бүгүнкү биздин маегибизди академик Бөрбаев Алтай Асылканович менен маектешкен турабыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Алтай Асылканович 1994-1998 жылдары Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору катары кызмат өтөгөн. Саламатсызбы агай? Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин быйыл 80 жылдык мааракесин белгилегенин алдында турабыз. Анан сиз өзүңүз ошол 94-98 жылдар аралыгында ректор болуп жаңы кызматка киришкен күнүңүздү биз эсиңизге салалы деп келдик. Ошол ректор болуп дайындалганда сиз ошол университетти баягы билим берүү тармагы ал убакта көбүнчө баягы педагогикалык багыттагы адистерди даярдоочу университет катары белгилүү болчубуз. Ошондо ишиңизди кандай баштадыңыз эле, кайсы маселелер ошол учурда сиз үчүн орчундуу эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден Айгүл Төлөкөөнө келе аткан чоң тарыхый майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздердин университеттерге 80 жыл болуп жатат. Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин өзүнүн баскан байсалдуу, жемиштүү жолу бар. Бул университеттин өз убагында ушул кезге чейин азыр кичине анын маңызы да өзгөрдү, жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Бирок Кыргызстандын педагогика тармагына, педагогиканы өстүрүү тармагына кошкон салымы чоң бул университеттин. Тарыхка көз чаптырсак, ушу 45-жылы аялдардын мугалимдик училищеси катары ачылган экен. Ошондон бери ар кандай жолдорду басып, Союздун учурунда ушу эгемендик алганга чейин Маяковский атындагы кыз келиндер институту болуп түзүлүп иштеп, көптөгөн биздин кыз келиндерибиздерге жогорку билим берип, көп тармак менен, өзгөчө ушу педагогика тармагындагы багыттар менен тарбиялап, ошо биздин жаңы өсүп келаткан, өсө турган мамлекетибизге байдыбалын түскөнгө чоң салымы бар. 90-жылдын башында мен министрликте иштейт элем, министрдин биринчи орун басары болуп. Ошол кезде жаңы кыз келиндер институтун алмаштырып, Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетин түзүп, биз президентке сунуш даярдадык. Анан аты жөнүн коюу жөнүндө сөз болуп калды. Ошол жерде көптөгөн кишилер менен, коллектив менен сүйлөшүп, анан көпчүлүктүн пикири менен ушу Ишен Арабаев Кыргыздын биринчи агартуучулардын бири катары ушу ысымы коюлду. Менин оюмча ушу ысым абдан туура коюлган. Маанисинде аты дал келип, азыр Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргызстандын билим берүү тармагындагы, билим берүү таласындагы эң бир көрүнүктүү университеттердин бири болуп калды. Азыр педагогика тармагы эмес, баардык көп тармактарда экономика, юриспруденция жана башка тармактар боюнча дагы даярдала баштады. Бул университеттин толук кандуу университет деген азыркы дагы аныктамасына дал келген, аты дагы, мааниси дагы дал келген университет болуп калды. Педагогикалык жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо менен чектелбей, чектелбей, университеттин илимий иштери,
дагы жогорку деңгээлде. Учурунда ошо мен дагы ошол университетти жетектеп иштеп калдым. Анда негизинен ошо педагогикалык тармакта көбүрөөк болчу. Кийин азыр көп жакшы тармактар кошулду. Анан ректор болуп иштегенден кийин мен дагы педагогика боюнча иштөөгө туура келди. Ошол кезде анан педагогика боюнча иштеп, педагогика илимдеринин 2 докторун 5 кандидатын даярдадым. Ошол 4 жыл ректор болуп жүргөн учурда. Азыр алардын ошо көпчүлүгү ошо педагогикалык университетте эмгектенип, өздөрү илимий мектеп түзүп, окумуштуу болуп калышты. Эми бул университеттин илимий деңгээли жогору деп айттык. Аны мунагу чет өлкөлүк байланыштарды көргөзүп турат. Европа менен, өзгөчө мунагу Азия менен, Япония, Корея, Кытай республикалары менен ошол жактагы адистер менен карым катнашып алып, алар келип бияка иштеп, сабак берип, сиздер барып аякта илимий докладдар менен конференцияларга катышып, илимий келишимдерди түзүп, педагогикалык келишимдерди түзүп, кызматташуу боюнча жолсуз атканы бул абдан кубандырат. Ушунун өзү ушу Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жогорку деңгээлде экенин, мунагу майрамга татыктуу иш менен, татыктуу жасаган эмгектер менен баратканын айгинелеп турат. Майрамыңыздар кут болсун. Майрам жогорку деңгээлде өтөрүндө менин шегим жок. Рахмат агай. Алтай Асылканович, сиз дагы жана 4 жыл баягы айтканга оңой 4 жыл деп, бирок 4 жылдын ичинде мен ойлойм, сизде биринчиден сөз ошол убакта окуу жайыбызда ийгиликтер болгон, анан экинчиден ошол ийгиликтерди алып келүү дагы оңой менен эле келбейт да. Ар бир ийгиликтин артында кыйынчылыктар бар. Анан ошол убакта ошол сиз жараткан ийгиликтерде бир эсиңизде болсо бир кыйынчылыктар болдубу? Кыйынчылыктар болду баардык тармакта. Ошо тиги студенттерди, абитуриенттерди кабыл алуу маселесинен баштап, илимий кадрларды даярдоо маселесине чейин. Анан баягы көнүп калган элдин сознаниясына бир момент эле атын өзгөртүп койсо эле бүт элге жетпейт экен да. Баягы кыз келиндер институт деген менен көбүнчө ушу кыз келиндер келип, абитуриенттердин көбү ошол ягы өтө көп болуп, уландарыбыз, жигиттерибизди тартууга абдан аракет кылдык. Ошол биринчи кыйынчылыктар болду кабыл алуу жагында. Анан кийин мына илим билимди көтөрүүдө дагы баягы Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер институту болуп калып, ошол инерциядагы көпчүлүк окумуштуулардын баары ошо аял кишилерден эле, ошол кезде атактуу кишилерден эле. Андан кийин аспиранттардын да кичине немесинде, илимге умтулган жаштардын сезиминде да баягы кыз келиндер институт деген образды алып көтөрүү маселесинде биз кыйынчылыкка дуушар болдук. Көп агитация иштерин, түшүндүрүү иштерин, анан кийин ошо толук кандуу университет экенин көргөзүш үчүн илимий конференцияларды уюштурдук. Чет өлкө менен байланышып, ошол кездеги мурда дагы байланыштар бар экен, ошону кеңейтип, ошо Европа, Азия менен байланышып, ошолор дагы ошо тиги толук кандуу университет болушуна ошо жардамдар болду. Мына ушул кыйынчылыктар менин эсимде, бирок ошолордун баары убагында жеңдик. Азыр болсо мына Кыргыз мамлекеттик университети Арабаев атындагы биздин билим берүү тармагыбыздагы билим берүү мейкиндигинде эң жогорку орундарда турган университеттердин бири болуп калды. Агай, анан сиз ошол жетектеген жылдары бизде билесиз, жогорку окуу жайдын бирден бир талабы аккредитация же лицензия алууда сөзсүз профессордук окутуучулук курамдын 40%дан ашыгы сөзсүз
окумуштуулук даражасы болуш керек да, же илимдин кандидаты же илимдин доктору. Анан ушул сапаттык курам ошол убакта кандай эле? Ошо сапаттык курамды баягы чыңдоо сиз тарабынан кандай иштер жүргүзүлдү эле? Ошол 40% немеге толугу менен канааттандырбайт эле ошол кезде. Ал пайызга жетиш үчүн бирден бир жолу бөлөк университеттерден кадрларды чакыруу болчу. Биз ошо мисалы математика тарабынан мен өзүм окуучуларым да. Анан бир топтор ошого чакырган боюнча азыркыга чейин иштеп калды. Анан калган ошо кетти аттуу баштуу профессорлорго, окумуштууларга кайрылып байланыштар менен анан ошо сырттан келтиргенге кошумча айлыгына кошумча бербесең келбейт да. Бул маселесин да карап, ошо коллектив туура түшүнүү менен кабыл алып, ошо келгендерге баягы орун алып калган 3-4 жыл айлыгын да көтөрүп турдук. Ошентип ал маселе толук чечилген жок, бирок кандайдыр деңгээлде ишке ашып, азыркы мына тиги толук кандуу Накта университет болгонун башталышында кыйынчылыктар ошодон болду. Ошол сырттан чакыруу менен жеңдик да. Ооба, ошол сиздин ошол убактагы тажрыйбаңыз азыр деле биз колдонуп келатабыз. Анткени ошол сапаттык курам биз үчүн өтө маанилүү. Анан биз да ошо сырттан чакырган учурларыбыз болуп атат. Улумун кээде же баягы ден соолугуна байланыштуу жумуштан кетип калган учурлары болот. Алардын ордун толукташ керек. Анан эми сиз баягы педагогика илимдеринин корифеи катары. Анан мен ойлойм, сиз менен бир эле баягы математиктер эмес, бир эле педагогдор эмес, жалпы ушул биздин окумуштуулар сыймыктанат десем жаңылбайм агай. Ден соолукта болуңуз, биз сиз менен сыймыктанабыз. Бир эле математик педагогдордун алдында эмес, жалпы ушу баягы кыргыз илиминин алдында жүрөсүз. Дайыма ошондой жүрө бериңиз. 10 октябрда сизди расмий чакырабыз агай. Чалабыз Чалабыз сизге. менен катышабыз. Ошо элге кайрылып, университет жөнүндө бир-эки ооз сөз айтууга мүмкүнчүлүк бергениңерге чоң ыраазычылык билдирем. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине жылуу куттуктоо айткым келет. Бул университеттин Кыргызстандын билим берүү талаасындагы тармагындагы орду өтө жогору, өзгөчө педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча бул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети педагогикалык кадрлар даярдоо боюнча Кыргызстандын негизги борбору тегирмени деп айтсак болот. Университеттин мамлекетибиздин билим берүүсүнө кошкон салымы чоң. Азыр Европа, Азия, Американын окумуштуулары менен байланышып, университеттин илим билими көтөрүлүп турган учуру университетке келечекте мындан аркы дагы чоң албан ийгиликтерди каалайм. Ал эми биз болсо ушундай биздин сыймыктуу агайларыбыз менен, жетекчилерибиз менен жолугушууну мындан кийин дагы улантабыз.